Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн куттуу хадисинде сен көп сажда кылганың. Албетте сенин ар бир сажда кылууңда жараткан Алланын астында бирден тепкич сенин даражаң көтөрүлүп турат дейт. Демек, жараткан Алла Тааланын астында даражаң улуу болуусун кааласаңыз, анда намаз окуңуз. Бакыттын башаты намаз. Намазда пендеге берүүчү өзгөчө энергия, күч-кубат бар. Ошондуктан пайгамбарыбызга качан да бир кыйынчылык келген учурда, пайгамбарыбыз качан бир кайгы муунга дуушар болгон учурда, "О Билал, намаз менен бизди ырахаттандыр" деп айтчу эле. Эгерде сени санаа басып, кайгырып, капаланып жатсаң, анда парз намаздын убактысы келгенде коркуу менен, берилүү менен намаз оку. Же болбосо дароо 2 рекет нафил намазды коркуу менен, берилүү менен окусаң, ошондо өзүңдү бактылуу сезесиң, ырахаттанасың, сар санаадан арыласың. Намаз бул ыймандан кийинки эле эң маанилүү ибадат. Жада калса Куранда ырыскы менен намаз биринин артынан бири кайталанып келет. Үй бүлөңдү намаз окууга буйру, жана ага сабырдуулук кыл. Биз сенден ырыскы сурабайбыз, тескерисинче биз сага ырыскы беребиз. Демек, ырыскыңыздын мол болуусун кааласаңыз, анда намаз окуңуз. Намаз Алла менен байланыштыруучу эшик. Ал эшикке баш багып, ырахатка малынып, ошол жерден бакыттын гүлдөрүн терип алсак болот. Эгерде жаман иштен, жаман сөздөн тез арылууну кааласаңыз, анда дароо намаз окуңуз. Анткени Алла Таала ыйык Кур'анда албетте намаз жаман иштен жана жаман сөздөн тыят деп айткан. Аллах Таала айтат: намаз оку жана сабырдуулук менен Алладан жардам сурагыла. Албетте бул Алладан корккондор үчүн гана жеңил. Намаз жана сабыр тирүүлүктөгү эң күчтүү курал. Аллахым ошол куралдарынан пайдаланууну, өзүнү эстөөнү, өзүнө гана шүгүр кылууну жана татыктуу ибадат кылууну баарыбызга насип кылсын.